Саламатсыздар, урматтуу Туман Кече каналынын жазуучулары. Биз сентябрь айына чейин ушул каналга 90 000 подписчик чогултуу планын койдук. Андыктан бул жаатта сиздердин жардамыңыздар керек. Эгерде бул каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө каналга жазылыңыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Москвада тажик мигранты полициядан кишенчен качып кетти. Азаттыктын тажик кызматынын окурмандары Москвада эки полициянын келтек менен тажик мигранттын урганы түшүрүлгөн видео жөнөтүшкөн. Мигрант каршылык көрсөткөн эмес, тартип сакчылары аны жерге жаткырып, колуна кишен салууга аракет жасашкан. Полиция унаанын жанында колу кишенделеген дагы бир мигрант турган. Окуяга күбө болгон башка мигранттар бул учурду видеого тартып алышкан. Алар колу кишенделүү мекендешине эгер документтери жайында болсо качып кетүүгө кеңеш беришкен. Көпчүлүктүн сөзүнө макул болгон киши тосмодон секирип кишенчен качып кеткен. Видеону редакцияга жиберген Мухаммед аттуу тажик мигранты окуя өткөн жумада Ярослав шоссесинде болгонун айтты. Ал жерге күн сайын 200 киши чогулат. Жумуш берүүчүлөр аларды убактылуу иш үчүн жалдап кетишет. Мурун омон өкүлдөрү келип мигранттарды сабап, мажбурлап иштетип акчаларын тартып алып турушкан. Азыр бул ишти полициячылар жасайт, деди Мухаммед. Ал полиция кызматкерлеринин токмак жеген мигрант 40 жаштагы куляптуу киши экенин, бул жерге жумуш издеп келгенин айтты. Орусиядагы тажикстандардын укугун коргогон Этнос уюмунун башчысы Каримжан Yorov Москвадагы Ярослав шоссеси кара күчүн суруштаган мигранттардын жайын айланганын билдирди. Yorovдун пикиринде, качып кеткен мигрант кармалса, полиция кызматкерлерине баш ийбегени үчүн жазаланышы мүмкүн. Урматтуу чет элде эмгектеген кыргыз элим, тапканыңыздарга Кудай таалам берекесин берсин. Туман Кече каналына жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Биз менен бирге болуңуздар.